Aç көздүк жеке кызыкчылык адамдарда эң көп кездешкен кемчилик. Адамзаттын тарыхында улуулугуна карабай өтө ач көз, тойбогон атактуу инсандар да көп болгон. Кээ бирки адамдар акчанын артынан кууп, чыныгы ач көздүккө батып кетет. Бирок ошол эле учурда бир жөнөкөй чындыкты унутуп коюшат. Жердеги жашоо түбөлүктүү эмес. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү чыгарылышта дүйнөдөгү эң ач көз миллиардерлер тууралуу айтып беребиз. Достор, сиздердин колдооңуздарды күтөбүз. Бул видеого мага жактуу белгисин коюп, Кыргызтоп каналына катталып, дүйнөдөгү эң кызыктуу фактыларды билип жүрүңүздөр. Кеттик анда эмесе. Достор, Кыргызстан коммерциялык банктын Сарвы лимон акциясына катышып, чексиз акча иштеңиздер. М-банкка катталсаңыз, сизге 100 сом акча берилет. А эгерде дагы кошумча акча иштөөнү кааласаңыз, сиздин шилтемеңиз боюнча катталган ар бир досуңуз үчүн сиз дагы 100 сом аласыз. Бул менен токтоп калбай, досуңуздун шилтемеси аркылуу катталгандар үчүн да 50 сом берилет. Бизге 3 күндө 4000 сом түштү жана буга чейин да түшкөн акчаларды эч бир көйгөйсүз банктан 5 мүнөттө накталай алдык. Бул акцияга катышуу үчүн опциянадагы ссылка аркылуу өтүңүздөр. Джон Пол Гетти 1966 жылы дүйнөдөгү эң бай инсан деп аталган. Бирок дайыма эң арзан костюмдарды кийип жүргөн. Анын үстүнө кийимдерин үтүктөө үчүн үтүк да сатып алган эмес, кийимини үтүктөбөй кийип жүргөн. Өзүнүн үйүндө баардык нерсени үнөмдөгөн. Бирок жогоруда айткандай эле ал убакта Пол Гетти дүйнөдөгү эң бай инсан болуп турган. Дагы бир айта кетчү нерсе, ал үйүнө келген коноктору телефон менен көп сүйлөшөт. Жыйынтыгында анын акчасын мен төлөшүм керек болот деп, өз үйүнө акча салып сүйлөшө турган телефонду орнотуп койгон. Албетте достор, эконом кылып жашоонун эмнеси жаман, кайра жакшыго дешиңиздер мүмкүн. Бирок ал ач көз экендигини, акчаны жакшы көрөөрүнү өзүнүн небересини уурдап кеткенде да дагы бир ирет далилдеген. Джон Пол Геттинин небересини уурдап кеткен каракчылар 17 миллион доллар төлөп бересиң, андан кийин небереңди коюп жиберебиз дегенде, бул инсан миллиардер болгондугуна карабай баш тартып, менин неберелерим көп, акчам көп эмес деген жоопту берген. Урларга 5 ай ичи 1 сом да бербей, акчаны биринчи орунга койгон. Кийинчерээк небересинин кулагын кесип, бул миллиардерге жиберишкенде гана ал 2 миллиондон ашуун акча төлөгөндө анын небересини урлар коюп жиберишкен. Бирок эң кызыгы достор, анын небереси рахматыны айтканы келгенде Джон Пол Гетти акчасыны жоготкондугуна ачууланып 5 айдан бери урлардын колунда жаткан небересини кабыл албай койгон. Анын небереси урлардын колунан жабыр тарткандыгынын айынан өзүнө келе алган эмес. Жыйынтыгында өмүр бою инвалид коляскасында өмүрүнү өткөргөн. 1976 жылы 6 миллиард доллар акчасы бар бул миллиардер каза болгон. Албетте акчаларын өзү менен кошо алып кете алган эмес. Дэвид Рокфеллер, америкалык банкир жана миллиардер. Бул инсан 2017 жылы 102 жашында каза болгон. Жогорудагы миллиардерден айырмасы, Дэвид Рокфеллер тууган уруктарына жана көптөгөн нерселерге акчасыны коротуп жардамын көргөзбөй келген. Бирок бул инсан дүйнөдөгү адамдардын санын азайтуу керек деген идеясы менен белгилүү. Бул инсан жада калса адамдардын санын азайтуу керек деген идеясыны Бириккен Улуттар уюмуна да айтып, кандай болбосун, кандай жол менен болбосун адамдарды азайтуунун жолун тапкыла деген сунушун берген. Анын айтымы боюнча элдин саны көбөйгөн сайын дүйнөгө абдан чоң зыян келип жатат. Адамдын санын азайтмайынча биз дүйнөнү сактап кала албайбыз деген. Бирок Дэвид Рокфеллер дүйнөнү канчалык жакшы көрсө да 2017 жылы каза болгон. Леона Хелмси, бул аял Америкадагы эң ири мейманкана империясынын ээси жана салыкты жөнөкөй адамдар төлөйт деп салык төлөөдөн да качкан эң ач көз бай аялдардын катарына кирип турат. Албетте акчаны катуу сүйгөндүгүнүн айынан анын тууган уруктары менен болгон мамилеси да начар. 1983 жылы Леона өз үйүнө уста салып, үйүнү ремонт кылдырып бүткөндөн соң алардын акчасын бербей койгондугу да айтылат. Леона акчаны катуу сүйгөндүгүнүн айынан салык төлөбөй, адамдарды алдап акчаларын бербей жүрө берген. Бирок достор, бул аялдын жалпы байлыгы ошол убакта 1 миллиард доллардан ашуун болгон. Жыйынтыгында анын ач көздүгү сот аркылуу 25 миллион доллар төлөөгө мажбурлап, 18 айга камап салган. Эмнеси болбосун, байлыгын Леона да өзү менен кошо алып кете алган эмес. Жада калса, ал байлыгын өз неберелерине калтырууну да каалаган эмес.
Getty Green 1916-жылы дүйнөдөгү эң бай аял болуп турган. Бирок ошол эле учурда укмуштуудай сарандыгы, ач көздүгү менен көптү таң калтырган. Бул дүйнөдөгү эң саран аял болгон десек да жаңылышпайбыз. Себеби жөнөкөй адамдарда акчаны бул аялчалык үнөмдөгөн эмес. Getty Green кышында акча кетет деп жылытуучу печканы жандырганда эмес, жылуу сууда иштеткен эмес. Магазиндерге барып, ар дайым сатуучулар менен талашып, арзаныраак алууну каалаган жана ар дайым бир кийимди гана кийип жүргөн. Эң эле таң калыштуусу, анын небереси бутуну сындырып алганда ал лечение кылуудан баш тарткан. Жыйынтыгында анын небереси өмүр бою инвалид болуп, бутуну кестирип салууга аргасыз болгон. Жогоруда айткандай эле ал убакта Getty Green бир эле Америкада эмес, дүйнөдөгү эң бай инсан болуп турган. Достор, бул аял тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Достор, акча адамды эмне гана кылбайт. Акча үчүн бүгүнкү күндө жаш кыздар жашына карабай өзүнөн бир канча улуу болгондорго да турмушка чыгууда. Уэнди Доркас бул актриса кыз 23 жашында өзүнөн 3 эсе улуу болгон кинорежиссер Роджер Доркаска турмушка чыккан. Албетте акча үчүн гана турмушка чыккан. Өзүнөн 3 эсе улуу адамды кантип эле сүйүп калмак эле. Бул бактылуу сүрөттөрдү көрүп айтсаңыздар мүмкүн. Билип болбойт да, балким чында беле сүйүп турмушка чыккандыр деп. Бирок акча үчүн гана турмушка чыккандыгын бул актриса кыз далилдеп берген. Экөөсү көпкө бактылуу болуп жашай албай, көп убакыт өтпөй ажырашып кеткен. Роджер Доркас каза болоор алдында аялы Уэнди Доркаска 1 цент акча калтырып, бардык байлыгын өз итинин атына шот ачтырып, $64 миллион Максимилиан аттуу итине калтырып кеткен. Каза болгондон соң Уэнди Доркас сот аркылуу итин атындагы акчаны ар кандай жол менен алууга аракет кылган. Бирок ийгиликсиз. Америка соту жада калса итин укугунда мыкты коргоп, акчаны аялынын атына өткөрүп берген эмес. Айласы кеткен Уэнди мындан алдын акча үчүн өзүнөн 3 эсе улуу болгон инсанга турмушка чыкса, мунусунда $64 миллион алыш үчүн итке турмушка чыккан. Жыйынтыгы бул ит өлгөндөн кийин бардык байлыгы автоматтык түрдө Уэнди Доркаска өткөн. Достор, албетте бул окуяга бир жагынан күлгүң келсе, бир жагынан таң каласың. Сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Илон Маск дүйнөдөгү эң бай инсан жана ошол эле учурда өтө экономдуу миллиардерлердин катарына кирет. Бул инсанды биз ач көз деп айтуудан алыспыз, бирок дүйнөгө белгилүү Tesla унаасынын ойлоп табуучусу Илон Масктын байлыгы $194 миллион ашуун болгондугу менен ал кайрымдуулук фондторго 1%га жетпеген кирешесини берет деп айтылат. Бирок достор, бул инсандын 1%га жетпеген кирешеси дагы абдан чоң суммадагы акча болот. Жакында эле бул инсан рак оорусу менен ооруган жаш балдардын лечениясына $50 миллион берген. 194 миллиард акчасы болуп турупта, бул инсан жөнөкөй жашоону жакшы көрөт. Бүгүнкү күндө Илон Маск кымбат баалуу үйлөрүнү сатып, өзү кичинекей үйдө жашагандыгын айткан. Ал үйдө өзүнүкү эмес, өзүнүн компаниясы SpaceX'тен арендага алган үй экендигин билдирген. Мисалы, дүйнөдөгү эң бай инсандардын катарында экинчи орунда турган Джефф Безос Нью-Йорк шаарынан $80 миллион батир сатып алган. А Илон Маск болсо кичинекей үйдү арендага алып жашап келет. Албетте достор, дүйнөдөгү эң бай инсандын бул кадамдары көптү таң калтырбай кое албайт. Достор, эгерде бул видеого 3000 лайк топтосоңуздар, бардык байлыгынан баш тарткан дүйнөдөгү эң жөнөкөй миллиардерлер тууралуу кеп кылабыз. Андыктан классты аябай кое бериңиздер. Жана Кыргызтоп каналына да катталып, эң кызыктуу фактыларды биринчи болуп билиңиздер. Сиздер менен ар дайым Кудай Бек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.